Туугандар, ассаламу алейкум. Биз Арчебешик жакка келдик. Аны ушул жакта ушундай квартираларда турган муктаж үй бүлөлөр бар экен. Мына бир үй бүлөгө, бул жакта экинчи үй бүлөгө, үчүнчү үй бүлөгө, андан кийин төртүнчү үй бүлөгө алып келдик. Бул пакеттер 900 сом турат. Ичинде 2 литр май, 1 килограмм горох, 1 килограмм гречка, 1 килограмм күрүч, 1 килограмм сахар, 3 килограмм рожки, 5 килограмм un, 1 литр томат, анан чай, анан сгущенка бар да. Ушуну азыр муктаж үй бүлөлөргө алып келдик. Анан сиздер менен дагы кыскача маалымат берип коеюн дедим. Бул муктаж үй бүлөлөрдүн абалы боюнча. Сиздер көрүп, жыйынтык чыгарат деген ниет менен, жардам берет деген үмүт менен. Бул үй эме арендасы канча төлөйсүз? 4,5 миң сом төлөйсүз, Бисмилла. Азыр ушул жакка келип берип атабыз. Иште бирөө уктап атса керек, Балам уктап атат. Балаңыз уктап атабы? Уйкусу таттуу болсун. Так, бисмилла. Бул жак ушул жакка 4,5 миң төлөйт. 2 комната экен, 1 комната экен. 1 комната. 1 комната. Жеке мыногул биз алып келген азык түлүктөр атайын сурап атабыз. Себеби дегенде баягы болжол менен канчага жетип калат жана мен айткан азык түлүктөр? Болжол менен бир 10 күнгө жетип калат. Мисалы, биз деген балам экөөбүзгө ошондой жетет. Анан бир үйлөрдө 4төн 5тен балдары барлар бар. Аларга бир жумага жетсе керек деп ойлойм. Мисалы үчүн бир жумадан 10 күнгө чейин экен, сиздерге үчүн, Ошондой. Туугандар, ушул үй бүлөлөрдүн акыбалын көрдүңүздөр. Өзүңүздөр чечим чыгарып, жыйынтык чыгарат деген үмүттөмүн. Анан учурдан пайдаланып, ага инилерге, эже карындаштарга жардам берип жаткан терең ыраазычылык билдирип кетем. Сиздердин берген садакаңыздарды ушундай муктаж үй бүлөлөргө жеткизип берип атабыз да. Рахмат. Алла ыраазы болсун ушу бизге дагы берген адамдарга. Ошо адамдар дагы колунда болсо ушундай жардам беришин аябасын. Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат ошо. Бизди ушинтип карапайым элдер көп экен, ушинтип күнгө келип эме жардам таштап кеткен аларга чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Рахмат сиздерге дагы, рахмат. Аллах жардам берсин, берекесин берсин. Ушундай орозо айында ушундай жардам пакетин берип, ооз ачуу пакетин берип аткан өтө сообу чоң деп ойлойм да. Себеби мындай мурун ооз ачтырганда баягы бири-бирине эле ооз ачтырып, тааныштарына эле ооз ачтырып, байлар эле келип элчи. Азыр могул ооз ачуу пакети чыныгы мындай муктаж үй бүлөлөргө чыныгы мындай өзүнүн дарегине жетип атканын мен өзүм көзүм менен көрүп атам. Анан сиздер менен дагы бөлүшүп коеюн дедим. Урматтуу соц тармактагылар, сиздерге аябай терең ыраазычылык. Себеби сиздердин ар бир бөлүшкөнүңүз, ар бир комментарий жазганыңыз бизге жардам берип атат. Элдер көрүп дагы салым кошуп атат да.